Бүгүн сиздер менен өтө турган тема обочолонуу учурундагы аракеттер. Жана бүгүнкү темада биз обочолонуу учурунда кандай иш аракеттерди туура аткарабыз? Обочолонуу деген эмне? Өзүбүздүн обочолонуу учурда жеке гигиенабызды кантип сактайбыз? Кандай физикалык активдүүлүктөрдү аткарабыз жана көнүгүүлөрдү аткарабыз? Ошол боюнча баяндама бермекчимин. Обочолонуу бул адам үйдө калып өтө зарыл болгон учурларда гана үйдөн чыгуучу аракет. Бул өтө кооптуу жугуштуу оорулар чыкканда киргизилүүчү эң натыйжалуу чаралардын бири болуп саналат. Обочолонуу учурунда төмөндөгү эрежелерди аткаруу зарыл. Биринчи, акыл эстүүлүктү көрсөтүп, коомдун жана өзүнүн жакындарынын астындагы социалдык жоопкерчиликти моюнга алып, айланадагылар менен болгон байланыштарды чектөө. Экинчи, жеке гигиена эрежени сактоону улантуу. Колду тез-тезден жууп, 20 секундтан кем эмес самындап жууп туруу же спирт камтылган антисептик менен тазалоо. Муну өзгөчө коомдук жайларга барып келген сайын аткаруу. Үчүнчү, ар бир 1,5 саатта бөлмөнү желдетип туруу жана үйдү нымдуу тазалоонун санын көбөйтүү. Эшиктин туткаларын тазалоо, ошондой эле гаджеттерди дезинфекциялоо. Телефонду бетке тийгизбей смартфондор үчүн кулакчындарды пайдалануу. Төртүнчү, үй бүлөнүн баардык мүчөлөрүнүн өз алдынча алек болуусун уюштуруу керек. Үйдү тазалоодо, үй кинотеатрын уюштурууга, үй бүлөлүк оюндарды ойноп, убакыт өткөрүүгө, сүрөт тартуу, китеп окуу, чет тилдерди үйрөнүү жана башкалар менен алектенүүгө болот. Бул аткарылган аракеттердин баары тең позитивдик маанай баарыбызга тартууларын унутпашыбыз керек. Бешинчи, өзүңүздөрдүн функционалдык милдеттериңердин тынымсыз аткарылышын камсыздоо менен жумушту аралыктан аткарууну уюштуруу, аралыктан иштөө менен окууга өтүү. Бул үчүн биздер телевизор, интернет, телефон аркылуу көп иш аракеттерди аткарууга абдан көп ылайыктуу шарттар түзүлгөнүн биз унутпашыбыз керек. Ошондой эле биз кийинки теманы, кийинки бөлүгүн окуйбуз. Бул үйдөн чыккан учурда. Үйдөн чыккан учурда биз кандай иш аракеттерди аткарышыбыз керек? Биринчи, көчөгө жеңдер узун кийимдерди кийип чыгышыбыз керек. Жаныңарга кагаз кол арчыларды салып жүргүлө. Аларды эшиктерди ачканда, лифттердин баскычтарын баскан учурда пайдаланууну унутпашыбыз керек. Колдонулган арчыларды таштанды челекке таштагыла. Акчаны азыраак кармаганга аракеттенгиле. Акчаларды пайдалангандан кийин колуңарды тазалоону унутпаңыздар. Колуңарды тазалабастан бетти, мурунду, көздү кармабагыла. Үйдөн чыккан учурда бет капты коомдук жайларда гана пайдалангыла. Башка адамдар менен болжолдуу 2 метр аралык сактагыла. Үйгө кайтып келгенден кийин колуңарды антисептик менен тазалагыла. Бут кийимди кире беришке чечип, дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалагыла. Ачкычтарды, сумканы кире бериштеги өзүнчө кутуга салгыла жана жаныңарга салып жүргөн бардык буюм тайымдарды тазалагыла. Ушу менен сабактын соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатталыңыздар жана үйдө болуңуздар.